Emne deyim? Көргөн болду. Мынакей. Акча менен ченеп туруп алдык. Ушундай адамдар бар го. Мыкты жооп. Бизге мындай болуп калды Актайга. Бул менин оюм, эми ар ким ар түрлүү айтып болуш керек. Демократия дейбиз го. Биз биринчи демократиянын маданиятын билбей туруп, демократияга чыгып алдык да. Демократиянын маданиятын, этикасын биринчи үйрөнүп туруп, анан демократияга чыгышыбыз керек эле да. Демократия десе болду, бет айтыш керек деди, болду. Энеси атасы калбай, шарактатып айта бермей болуп калды да. Буга кандай карайсың? Мухтар Шаханов деген бизде казактын элчиси турду бизде. Ошол кишинин бир сөзүн уккам мен. Биз батыштын цивилизациясына киребиз деп канализациясына кирип алыппыз деген. Менин устазым бар, Аллах разы болсун, Өзбек ажы. Ошо киши айтат: Мухтар ага, биз канализациясына кирип алган жокпуз, бизди алып кирип тыгып коюшту. Мыкты жооп. Мен да ушундай деп ойлойм. Бизге бул таң уланды. Муну түшүнүп алып, анан адебини алгыла деген жок да. Биринчи эле баштаганда галбойлор келди, биринчи эле баштаганда сойкундар келди. Тарака турук, бүт бардыгы акча ал, мына ала бер пулуну, добушуну каалаганыңа бере бер. Мына ушундай нерселер менен келди. Муну бирөө жарым бизди үйрөткөн жок. Зордоп тыгып койду. Демократташтыруу, демократия сабактары деп. Деме жана гейлер тууралуу айтып атпайсызбы? Ошолорду да мүмкүнчүлүк берип койду. Бизде ошол нерселер жанагындай кандай десем, бизде улуттук ар намыс, атуулдук арет деген нерсени бүт баарын акча менен ченеп туруп алдык да. Акча менен ченеп туруп алдык. Ушундай. Мен бир шайлоодо, Октой эке, бирөө бир жака чакырып калды. Бир шайлоого бирөөгө иштеп бер деп. Жок, иштебейм дедим. Сен эмнеге дейт? İştebeyim. Просто алым эмес, мага жакпайт. Туура эмес, мен алым иштеген мага туура эмес, ал менен бурай алып келбейт. Десем, мынча акча төлөп беребиз. Ошондон 5 төлөп берсең да барбайм. Сен эмнеге сен акчаңды айтып кой? Жок деп. Менин адамдык аретим, эме адамдык намысым акча менен сатып алам деп ойлоп ал болбойт. Акча менен өлчөнбөгөн нерселер бар. Таң калды да. Шайлоң каалайсың, каалабайсың, бир ай издеп бүтөт. Анан кийин менен ким чай ичет деген. Ал кийинки чейин эмес, ошо бир айдын ичиндеги мага келген сөзчү. Мына акмак кече эле минтип атты эле, бүгүн уялбай онулордун туусунун түбүндө турат, кантип турат желегинин түбүндө деген сөзчү. Ушундай адамдар бар го. Кудулдарда да бар, ырчыларда да бар. Мен андай кыла албайм. Айтайын дегеним, силер суроо эмне дейсиңер, айтасыңарбы? Сен кече эле мындай дедиң эле го деп. Ал эртең мени бирөө кече эле мындай дедиң эле го десе, эмне дейм деп өз ойлонбогон адам кана айтып эмне кыласың? Жүрөсүңбү? Ал өз ойлонуш керек дейм. Мен кече эле бияк жүрсөм, анан бияк жүрсөм, эшмачы ташмачы болуп калса, баягы эле айтып атам, эмне акпак болбой койду болмасын десе, эмне дейм деп өз ойлонбогондой аны барып айтыштын кажети жок. Демек ал адамдын деңгээли, акыл эси, ички дүйнөсү, руханий дүйнөсү ошол нерсеге зависимый, байлануу. Көргөн болду. Мынакей.